Алла Таалам Кур'ан-ы Керимдин башка бир аятында «Ла таттабиу хутуватиш шайтан». Шайтандын кадамдарынын артынан, изин артынан ериш баспагыла деген аяттагы бар. Бул жерде эмнелер кирет? Инсан төрөлгөндөн кийин, ушундай таза үй бүлөдө чоңойгондон кийин, бойго жеткенден кийин, ошол үйдөгү кыз дагы, бала дагы кокустан эле ушул окуяга дуушар болуп калбайт. Көбүнчө ушул зынага алып барган себептер бар. Ошолорго баргандыктан биринин артынан бири келип, биринин артынан бири келип отуруп, акырында инсан ушул шайтандын желесине түшүп калгандыгын билбей калат. Ушул нерселердин эң биринчиси аял менен эркектин ортосундагы шарият тыюу салган туура эмес мамиле. Бүгүнкү күндө эң биринчи телефон аркылуу жазышып, сүйлөшүп, жакындашып, отурушуп, мен досмун, мен сага күйөөмүн, мен сен менен ушундай жакшы мамиледе боломун, биз ага, ини катары, эже карындаш катары мамиле кылабыз деп, акырында ушундай жаман окуяларга барып дуушар болуп жатышат. Ошондуктан Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде «Ла тақрабу зина» зынага жакындабагыла деген.